Assalamu alaikum, Moskvada mekandashlar, amansızlar. Sizler men Karadağ'la Moskva'ga turganlar. Bugün biz sizler menen jumush жөнүндө айта кетчүбүз. Темабыз жумуш. Негизи эле Москвага бардыбыз, жумуш иштеп, акча табайлы деп келгенбиз. Тугандар, учурда биз Комсомольский площадьта турабыз. Тугандар, мына артыбызда көргөн вкусная точка, мурдагы Макдональдс. Өзүңүздөргө белгилүү, бул жерде төлкө Россия жарандарыны гана жумушка алчу эле. Бүгүн 1-июндан тарта мигранттарды дагы жумушка ала турган чечим чыгарган. Андыктан эгерде ушул Макдональдска жумушка киремин деп аракет кылсаңыздар болот. Документтер ошол кадимки эле керектелүүчү документтер. Андан сырткары 15 жаштан жумушка ала турган кылып койду. Ошондо эске алыңыздар. 15 жаштан жогору жумушка кирсеңиздер болот. Окуучулар деле азыр каникулда иштеп алсаңыздар болот. Ушул жерде да полицейскийлер мешать этти майла. Тугандар, ошол негизи Москвага жумуш иштейбиз деп келгенбиз. Андыктан жумуш боюнча биз көбүрөөк тема коюп, жумуш боюнча көбүрөөк чыгаралы деген пландарды коюп атабыз. Буюрса сиздерге каерде кандай жумуштар бар, канчадан айлык төлөнөт, кантип иштесе болот, кандай условиялары бар, ошол жөнүндө көбүрөөк видео даярдайбыз тугандар. Андыктан ушундай биз чыгарган видеолорду бөлүшүп, лайктан басып, бизди колдоп турсаңыздар, күнүнө жок дегенде бирден жумуш боюнча видео чыгарган аракет кылабыз. Азыр Комсомольский метросунан чыгып, учурда вахтовый метод менен иштеген жумуштар бар экен, ошону сиздерге тартуулап кетебиз. Айта кетчү нерсе, вахта деген эмне? Вахта деген бул ошол жерде жатып, иштеп, ошол жерде жумуш кылган местаны вахтовый метод деп коет. Ошол жерге мисалы барсаңыздар, жатаканасы бекер, тамак ашы бекер, жол кереси бекер, баягы корпоративный машиналар, автобустар бекер алып барып алып келген. Ошондой условиялары бар. Плюс ал жерде официальный договор менен иштейсиздер. Көп жерде официальный ошол жаткан жатаканага регистрация кылып беришет тугандар. Ошондо эске алышыңыздар керек. Көптөгөн условия издеген болсоңуздар, эгерде шарты бар, жакшы жумуштарды издесеңиздер, ошол вахтовый методду дагы карап иштесеңиздер болот. Андыктан эртең буйруса ошол видеону даярдап чыгарабыз. Бүгүн тартканда баратабыз. Ушул видеону да бөлүшүп коюңуздар. Жакындар менен айрыкча жумуш издегендер буйруса сиздерге да жумуш таап жардам бергенге аракет кылабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.